мисалы 18 жыл мурдагы адам укугу кандай болсо, азыр адам укугу андан тем более Атамбаевдин указы бар, билесиңер. Барып алып ак үйдү сразу эле басып алган жокпуз. Анан бүгүн эмне деген эми? Эмне деген тишина орусча айтканда? Эми 32 жылдан бери Кыргызстанда төгөрөк стол, 3 бурчтук стол, 4 бурчтук стол деген боло берип тажаттык. Кызы негизи Гүлжан, биз демократия элбиз. Мына кыргыздар өзү эле тарыктан бери келаткан демократия деген сөзү жок эле. Бул демократияга кирбейт. Бул баягы батыш үйрөткөн нерсе да. Эч нерсени түшүнбөй, эркиндикти каалаган адамга бир эркиндикти берүү, бир маймылга айфон берип койгондой эле эмеспи? Эми ошого да окшошуп кетти. Биздин баягы кандай бирден келди, айтканыңыз туура, күнөөбүз деп айтсак, мойнубузду алсак болот. Бир президентти колдогон адамга тарайт атат. Эгерде мен 3 төңкөрүш менен биз пайда таптыкпы? Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто белгилүү акыйкатчы Турсунбек Акын болмокчу. Саламатсызбы? Рахмат. Турсунбек мырза, убакыттын өтүшү менен революция Жоогазын революциясынын болгонуна бүгүн 18 жыл толуптур. Ошол революциянын башталышында сиз башкы кишилерден болуп тургансыз да? Ошол боюнча кыскачараак токотерин айтып кетсеңиз. Эми бардыгы эле ушул 24-түндө башталган эмес. Биз ушу 2000-жылдан баштап 90 000 гектар үзөң куш жерибиз Кытайга кеткенден баштап, Азымбек Бекназаров камалгандан баштап биз какшап келатабыз. Акаев кызматтан кетиш керек деп. Акаев 3-чү мөөнөткө шайланды 2000-жылы, туурабы? Ал 2 срогу бүткөн, ал мыйзамсыз отурган. Биз ошондон бери айтканбыз. Анан үзөң куш кетти, андан тышкары 2002-жылы Аксы окуясы болду. Анда 6 балабыз атылды, Шерал Назаркулов каза болду. Ана миңдеген адамдар чыкты. Мына ошол Аксы окуясынын убагында 17 мартка чейин, 5 январдан 37 000 адам ушундай саясий акцияларга чыкты, тыныч жүрүштөргө. 700дөн ашуун ачам ачык жарыялады. Андан тышкары бардыгы болуп, мына 6 адам каза болду. Андан тышкары канча адам камалды? Бир 10 000ден ашуун адам камалды. Биз баягы Агропромдун 7-этажында отурдук да. Мына ошонун бардыгында элдин бардыгы Акаевдин үй бүлөлүк кландык башкаруусуна, баягы үй бүлө башкаруусуна каршы чыктык. Ошондой үй бүлөлүк башкаруу болбосун, кландык болбосун, мыйзам кызматтан кетсин деп талап кылдык. Бирок кызматтан кетпей көчөрүп отуруп алды. Анан Аксы болду. Анан 24-чү мына бүгүнкү күн ушул саат 1-2ден өткөндө, 1-1:30 өткөндөн кийин анан биз үй алынды. Биз бияка деген бүгүнкү күнү Акаевди кулатып алып деп келген эмеспиз. Бир боз үйлөрдү тигип салып, тынч, анан бир ак үйдү басып алалы деген оюбуз жок болчу. Просто чыгып эл менен эсептешсин. Анткени бардык жерде өзүлөрүнүн үй бүлөсү башкарып кетти деп кара сүйлөшкөнү келгенбиз. Анан эч кимди укпагандык, элдин угузалы деп гана боз үй тигел деп келгенбиз. Анан аңчылуу акшап кечендер болду. Бизди сабап кирди, таш менен чапты, бети басыбыздын баарын талкалады. Анан мына ушул убакта ак үй алынып калды. Ошон үчүн буга чейин ушул аксылыктар, бүт Кыргызстан боюнча элдердин бардыгы, мына бардыгыбыз талап кылып келди. Аскар Акаевдин режими бул авторитарный болуп кетти. Эл менен элден бөлүнүп калды, кылмыш кылды, жерди сатты, элди аттырды деп келгенбиз. Мына акыры укпай мына өзүн өзү кылды да. Анан бүгүнкү менен ошо кызматта өмүрү бүттү дагы, качып кетти да. Эми тагдырдын тамашасын карабайсызбы? Ошол учурда ошол Жоогазын революциясынын чыгышына Азымбек Бекназаровдун Аксы окуясына кандайдыр бир тиешеси барбы? Кызыгы азыр карабайсызбы? Дагы эле ошо Кемпирабад боюнча чагылып. Ошо айтып атпаймынбы? Эми ошол Азымбек Бекназаровду бекеринен революциянын бульдозеру деп да бекер атабайт. Азымбек Бекназаров 2005-жылкы революциянын мисалы мен айта албайм, мен ана башында турам деп. Азымбек Бекназаров ана башы ошо Азымбек Бекназаров, Курманбек Салиев жана башкалар болушту да. Мына Равшан Жээнбеков жүрдү анда, мисалы башкалар да жүрдү. Мына Акылбек Жапаров мына ошол башында жүрдү, мисалы ушулардын барды. Анан түптө ал кезде жаңы чыгып аткан мына Садыр Жапаров ошол кезде жаңы чыгып аткан, мисалы жаңы баягы коомчулукка билинип аткан. Мына ошол Акылбек Жапаровдор турду да, мисалы. Анан ушул эми Азымбек Бекназаров азыр ушул кезде камакта жатканы, конечно, бул өтө өкүнүчтүү нерсе да. Ошол эле эмелер мурда мисалы 18 жыл мурдагы адам укугу кандай болсо, азыр адам укугу андан жакшырып кетпегенине өкүнөм да. Укук коргоочулар. Ошол Жоогазын төңкөрүшү болуп өткөндөн кийин бир нече 2-3 жолу болуп кетти да. Ошондуктан бүгүнкү 24 марттын дагы төңкөрүлүштүн
кандайдыр бир майрам түрүндө белгиленбегени? Мен туура эмес деп эсептейм. Мурда Курманбек Салиховичтин убагында, Пакиевдин убагында, андан кийин дагы ал киши кеткенден кийин дагы кызыл дата болуп турган, билесизби? Бул күнү биз эс алып, кадимкидей майрамдап, эми Кыргызстандагы эң биринчи чоң элдик революция мына ушул күн болду. Чыныгы элдик революция. Курал жараксыз, адам каза болгон жок, эч кандай күч колдонгон жокпуз баары. Барып алып ак үйдү сразу эле басып алган жокпуз. Татынакай келгенбиз биз. Боз үй түгүл отура алдым. Акай өзлөрү кишилердин жанагы дежурлардын баарын чогултуп алды, акшеп кечендерди чогултуп алды, бизге кол салды. Анан элдер баягы башаламандык болду. Ушинтип ак үй өзүнүн алынып калды. Анан болбосо биз мындай адамдар өлгөн жок, мында зордук зомбулук кылган жокпуз мына. Ушундай бир жакшы ой менен келгенбиз да мына, туурабы? Ага чейин да канчалаган адамдар мисалы көчөгө чыгышып, ошол эле 2000-жылдары канчаламай конституция эметкенде камчек ташыйып чыгып, билесиңер? Анда дагы 20 миңдей адам топтолгон. Анда бир да тал сынган эмес, туурабы? Мисалы ушундай окуялар болуп келген да. Мурда эле сразу эле 2005-ке чейин басып алып аткан эмеспиз. Мисалы Абсамат Басилевичтин тушунда деле 90-жылы революция болду, мындай мирный революция. Анда деле эч ким эчтеке болгон жок, каматкан жок. Даже Турдак Дусубалевич, Асымбек Абсамат Басилевичтин убагында мынчалык чоң жапырт камоо болгон эмес. 24 март ошо Жоо-Казан революциясынын майрам катары белгиленбей калышынын себеби эмне деп ойлойсуз? Мен ойлойм, көрө албастык. Анткени ошол бул 24 март революция болду, андан кийин апрель революциясы болуп кетти, билесиңер, канча жылдан кийин. Андан кийин октябрь революциясы болуп атат. Ошентип анан ар ким эле революциянын авторлору тиги мурдагы жасаган революционерди көрө албай атат да. Ал кеп фамилияда эмес да. Кеп Акаев же Бакиев же Садыр Жапаров эмес да. Кеп фамилияны эметпешибиз керек. Бул жерде революция болгон күн. Элдин көп жылдан бери эңсеген тилеги ишке ашкан күн мына бүгүнкү күн. Мына мен жашоом, мен 15 жыл Акаевди кетейин деп жүрдүм да. 15 жыл өзүңөр билдиңер, укук коргоочу болдум, оппозицияда жүрдүм, ачык-ачык жарыяладым, канча уурдап кетти, камады мени, эмне гана кылган жок. Анан ошо мына бүгүнкү күн мен үчүн эң бактылуу күн. Ушул күнү менин өмүр бою күрөшкөн тилегим ишке ашкан күн да. Мына ушул күнү биз Акаевдин бийлигин кетирип, жаңы бийлик келип, мындай бир өлкөдө бир чоң өзгөрүү болот деген чоң үмүт тилегибиз ашкан күн да бүгүнкү күн. Ошон үчүн бул күн майрам болуш керек. Кызыл менен белгилениш керек эле. Жок дегенде эл эс албаса дагы, мына дем алыш болбосо дагы, жок дегенде бир мамлекеттик деңгээлде мына белгилениш керек. Мына бүгүн мына КТРден эч ким берген жок, ЛТРден эчтеке жок, эч кандай берүү жок. Ал эмес, аларды айтпай эле коеюн. Мына биз мактап жүргөн Азаттык радиосу. Эртең менен береби деп кече интервью бердим эле бирөөнө. Жок, аны чыгарган жок, эч кандай берүү берген жок. Мына BBC чалсам айтат, мен командировкада жүрөм дейт, эч кимиси жок. Мына бүгүн дагы жакшы, мына Ньютибиден келди атайын журналисттер, Алтынай деген кыз келди. Анан мына эмеден регион каналынан, Камчек Кызышашын каналынан балдар келишти. Нурзада деген кыз келип, ошолор келип анан настроением көтөрүп, эч кимге мына даже Акипресса дегенде макул болгон чыгарган. Андан кийин отказ берип койсалды. Мен чыгара албайбыз анан. Асмандын башын төрөп эле деп. Просто шылтоо да. Мен ойлойм бир атайын эле ошо өткөрбөзгөн аракет кыл дейм да. Эми ушинтип отурсак кандай болот? Бир кандайдыр бир лидерлерге таянып, же ошо бийликтин кулу болбой, мына ушундай кызыл даталарды, мына ушундай тарыхый күндөрдү белгилешибиз керек да. Тем более Атамбаевдин указы бар, билесиңер. Ошол эле 17 мартты, ошол 24 мартты, Аксокаясы болгон күндү, мисалы, Аксокаясы 17 мартты, 24 мартты, 5 апрелди, эми мына октябрда кирип атат ага, туура 5 октябрь. Белгилеттин президенттин указы бар да. Атамбаевдин убагында указ болгон. А бул күндү деген биз мамлекеттик деңгээлде мына президент өзү башында туруп, мына тарых музейинде же бир чоң филармония бир чогулуш кылып, анын бир окумуштуулардын баарын чакыртып, ал күн кандай болду эле, кандай тарыхый мааниси бар эле, андан бир жыйынтык чыгара алдыкпы же чыгара алган жокпузбу, адам укугу тебелендиби, сөз эркиндиги кандай болот, демократиянын абалынан бир өзгөрүп кеттиби, ошондон жыйынтык чыктыбы же жөн эле ушунча элдер азап тартыбы, андан кийин апрель окуясынан жыйынтык чыктыбы, октябрь окуясынан жыйынтык чыгып атабы деген бир чоң талкуу болуш керек эле да. Анан бүгүн эмне деген эмне деген тишина орусча айтканда, эмне деген бул жымжырттык да, эчтеке болбогондой да. Бул 24 март 2005 эчтеке болбогондой. Ойлонайын, бул күн деген Кыргызстандын тарыхындагы бир ушунчалык кубанычтуу күн да, бул ушунчалык майрам күн, ушунчалык чоң жеңиш болгон күн, авторитарный режимди кулаткан күн да. Мына революциянын баары ушул марттан башталды. Ошол андан кийин өзүңүз айтат, апрель революциясы болду деп коюлду, курал төңкөрүш деп ар кандай беришип атат. Октябрь окуясы болгондон кийин мүмкүн революциянын кадыр баркы кеткендир.
эми ошондой деп айтсак да болот да, ошого алып барып атат да айткан. Анткени азыр мына мүмкүн кадимкидей көрүнүш апрель революциясы болду, андан кийин апрель революциясынан кийин жыйынтык чыкпай мына октябрь революциясы болду. Атамбаев башкарды, Атамбаевден кийин анан мына октябрь революциясы болду. Эми ушулардан революциялардан кийин мурда ар бир бийлик, улам бир бийлик өткөрүп аткандан кийин жаңы келген бийлик бир жыйынтык чыгарыш керек да. Мурдагы жетекчилер кеткен каталарды кайталабай, адам укугун тебелебей, сөз эркиндигин баспай, демократияны муунтпай, мурдагылар кандай ката кетет, кой. Акаев мындай ката кетирген экен, Бакиев мындай ката кетириптир, Атамбаев мындай ката кетириптир, Жээнбеков мындай ката кетириптир, Отунбаев мындай экен. Кой, мен ошолорду кайталабайын. Мен башкача кылайын. Жаңы иштейин, алардын түшкөн аңына түшпөйүн деп бир азыркы бийлик дагы биздин жетекчилер жыйынтык чыгарыш керек да. Бирок тилекке каршы алардан ылдый болуп кетип атпайбы? Алардан да катуу, алардан дагы биз төмөн түшүп кетип атпайбызбы адам укугу жагынан? Бул жакшы жол эмес. Бирок азыркы бийликтин көп жакшы жактары бар. Көп иштер жасап атат. Мисалы, мен колдоп келгем, өзүңүз билесиз. Конституцияны иштеп бердик, бийлик кылбас орнотуп бердик. Буларды тиги оңду солду колман келишинче бардык жерде жакшы пикирлерин айтып келдим. Бирок адам укугун тебелеп, жапырт камап, Азимбек Бекназаров башта ошо революциянын башында турган адамдарды Мамбет Жунус Абылов мына ал кишини 70 жаштан өткөнүнө карабай камап атат. Мына Кеңешбек Дүйшөбаевди камап атат, кыздарды камап атат. Бул эмне дегендик бул? Эмне дегендик бул? Анда буга чейинки болгон революциянын бардыгын жокко чыккандык деп. Мына бүгүнкүнүн да кереги жок, апрелдин да кереги жок, октябрдын да кереги жок. Бүт чыктык, анан өзүбүз башкарабыз дегенди билдиреби? Бул туура эмес. Бул жол жакшы алып барбайт. Жакын эле бир журналистке маек бериптирсиз, Садыр Жапаровду конфронтация эмес, консолидацияга чакырабыз депчи. Буну кандай түшүнсөк болот? Ушул азыркы сиз айтып аткан камалгандардынга карата айтылган сөзбү? Эми ошого айтылган сөз да. Мына өзүңүз билесиз, 7 февралда дагы силерден барып катышты Нарунаев. Мына 10 мартта дагы биз тегерек стол өткөрдүк. Ошо жапырт камалгандардын Кыргызстанда адам укугунун абалы, демократиянын сөз эркиндигинин абалы боюнча аябай кеңири сөз болду. Журналисттер келди, саясатчылар, саясат талдоочулар келди. Анан мына ошонун негизинде резолюцияны кабыл алдык. Резолюцияда ошо 30 мартта убакыт келди деген темада чоң улуттук форум өтө турган болдук. Мына мен 5 күндөн кийин улуттук форум өтөт, 6 күндөн кийин. Ошо улуттук форумга президентти чакырып атабыз. Улуттук форум өткөргөнгө чейин бир 9 адамды ошол мына белгилүү Кыргызстандын эгемендүүлүгүнөн бери келаткан 9 адамды президент кабыл алсын деп кече суранганбыз. Эми президент айткан экен, кабыл алам, бирок бүгүн эмес дептир да. Биз бүгүн кабыл алсын дегенбиз, ушул күнгө карата. Бирок эми 30-на чейин кабыл алат деген чоң үмүтүбүз бар. Анан эң негизгиси 30-да президент келип ошол улуттук форумдун башында туруп берет. Өзү ошо улуттук форумга катышып бериш керек. Убакыт келди деген тема. Убакыт кандай келди? Азыр сыр катары сактап туралы. Бирок чоң тема да. Азыр дүйнө өзгөрүп атат. Дүйнөдө кандай аламаттар болуп атат? Уйгуту. Анан ушундай кезде биз сөзүбүздү айтышыбыз керек го дейм. Ошол Кыргызстанда адам укугунун азыркы абалы тууралуу аябай талкууларды өткөрүп атпайсызбы? Эми 32 жылдан бери Кыргызстанда төгөрөк стол, 3 бурчтук стол, 4 бурчтук стол деген боло берип тажаттык да, бирок ошол жыйын сиз өткөргөн тегерек столдордон кандайдыр бир жыйынтык чыгып атабы? Же жөн эле баякы эле отуралуу эле талкуулардын бири катары калып атабы? Эми аны бийлик кандай кабыл алат ошол? Эми такыр жыйынтык чыкпайт, чыккан жок дегенден алыспыз, бирок жыйынтык чыгып атат дегенден да айта албайбыз. Эгер жыйынтык чыгып атса, аны жанагы балдар камалган 26 уулдар кыздарыбыз эмеге эркиндикке чыгат эле, адам укугу тебелбейт эле, жанагы бир балабызды зордуктап тиги эмеге Москвага кетирбейт элек, баягы Кыргызстандан чыгарып салбайт элек. Аны жыйынтык чыгып аткан болсо, ошон үчүн жыйынтык чыккан жок. Бирок мен ойлойм, мына 30 мартта өтө турган улуттук форум, мамлекет башчысы, андан тышкары кабинет министринин төрагасы, жогорку кеңештин төрагасы, мына ушулар келип катышып, конституциялык эмени мына ушулар келип катышып, бир орой көз чарай ал жерде аттуу башты аксакалдарды чакырып атабыз. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө келген мына ошол эле Медескан Серимкулович, ошол эле Фишермаш Кулов сыяктуу мына биздин герой кээ бир аксакалдарыбыз бар. Ошолорду да чакырып, бир мындай эгемендүүлүк кандай келген, эгемендүүлүктүн баркыбызды эмне кылабыз, биздин жолубуз кандай болот, тагдырыбыз кандай болот деген мааниде да. Бир чоң, мен ойлойм сөзсүз түрдө жыйынтык чыгат. Жыйынтык чыгат, бийлик, мен ойлойм, бийлик сөзсүз түрдө коомдук саясий күчтөрдүн, Кыргызстандагы баягы таасирдеген саясатчылардын пикири менен сөзсүз эсептешет. Эсептешпей койгон мүмкүн эмес. Сизди биз тааныгандан бери эле сиз деген ушул демократия деп кыйкырып келе жатасыз. Ал турбай Кыргызстан демократиянын аралчасы деп биз эгемендүүлүк алгандан бери кыйкырып жүрөбүз да. Ошол демократиянын аралчасы деп бул бизге болушубуздун кажети бар беле? Себеби дегенде демократия деп эле кайра биз
артқа кетіп баратабыз да. Демократияның жақсы жақтарын Қырғызстан ала алды ғой, Қырғыз елі. Мен ойлаймын. Қырғыз еліне ошол демократияның аралшасы бізде чыныгы аралша, чыныгын айтқанда Абсамат Масалевич уагында болгон экен. Ошо киши башкарып турганда жаңа эмне пайда тапты? Мисалы ошо кишиден кийин Борбордук Азияда демократиянын аралчасы деп Кыргызстан биз атаган эмес, ана Россиядан келген, чет мамлекеттен келгендер биздин өлкөдө пикет, митинг эркин болуп, мисалы Россияда, Казакстанда, Азербайжанда өткөрө албаганда, мына Өзбекстан анан бизге келип чоң форум болгон. Демократический форум болгон 91-жылы. Анан бизде бүт президент Акаев да катышып, бизди колдоп, демократтар Казат Акматов, Топчубек Тургуналиев, Жапар Жекшеевдер баарыбыз чыгып, анан биз баарыбыз чыгып, Тынчтык Бейчоротов мен болуп. Анда ошондой чыккандан анан ошо Россиядан келген таң калып көрсө Кыргызстан деген Борбордук Азияда турса демократиянын аралчасы турбайбы, демократия жакшы турбайбы дегенде мына Акаевдин убагында көп жагынан эркиндик болгон экен, ачыгын айтайын. Акаевди тигиби дейбиз, көп кемчиликтер толтура ал кишини. Күнөөлүү деп атабыз, кылмышкер деп атабыз. Бирок ал кишинин убагында камап, сабап, бир эле кулуп 5 жыл камалды мисалы. Андан тышкары бир топтор камалып кайра чыгып, бирок момун типи 5 айга 6 айга саясатчылар камалып, момундай болгон эмес да. Мисалы Акаевдин убагында мисалы кандай болгондо дагы биз күрөштүк, авторитар режим менен күрөштүк. Бирок кандай күндө да биз менен эсептешчү да. Пикет кылсак дагы эртеси кандай бир деңгээлде бирдеме, кандай бир жыйынтык чыгып дегендей, кандай бир деңгээлде биз менен эсептешип, курулуу столдор болду. Эсиңизде барбы? Тегерек столдор болуп, анан даже тегерек столдон биз барбай койгон учурларыбыз болгон, Акаев чакырган. Даже Бакиев чакырганда барбай койгон учурларыбыз болгон. Бакиев менен Акаевдин убагында тегерек столдор болгон. Азыр мына бийлик катышкан тегерек стол мына 2 жыл өттү боло элек. Бийлик бизде бир улуттук форумга бийлик уюштуруш керек эле. Мына ушуну улуттук форумду бийлик башчылыктын баарын бириктирип, консолидацияга, диалогко чакырып, улуттук саясий күчтөрдүн баардыгын башын бириктирип, президентибиз мына жакында кабардан айтпадым, менен баардыгы менен сүйлөшүүгө даярмын деп. Мына ушундай кылыш керек. Мына жакында да айтып атат, мен бардыгына даярмын деп. Ошол сиз тегерек столдорду өткөрүп атканда кандайдыр бир бийликтен сизге сигнал болуп атабы же жөн эле өткөрүп атасызбы? Жок, сигнал болгондо бир жакшы жери бийликтин өкүлдөрү жогорку соттон, МВДдан, МИДтен келип катышып атышат да. Баягы кандайдыр бир деңгээлде монолог эмес, диалог кылалы деп аракет кылып атабыз. Анан кандайдыр бир деңгээлде жанагы жапырып камалгандардын туугандары ошол соттун өкүлүнө, МВДнын өкүлүнө, МИДтин өкүлүнө, прокуратуранын өкүлүнө суроо бергенге жетишип атат. Мына биз ортодо баягы аянтча түсүп берип атабыз да, кандайдыр бир деңгээлде. Бул жакшы нерсе. Бирок баягы мындай чыныгы бийликтин өкүлдөрү, чоң адамдар, тагдырды чечкен адамдар келе элек да. Баягы бирөөлөрүн жиберип коет болду. Жөнөкөй адам. Азыр сиз ошо бир нече демократтардын аттарын айтып өттүңүз да. Ошол демократтар Кыргызстанда бир кандайдыр адамдардын тагдырын чечтиби дегенибиз, Кыргызстан чындык издеген эле кишилер толтура да ыйлап жүргөн элечи. Ошо 30 жылда кандайдыр бир ошо сиз айткан демократтар адамдын тагдырын жок дегенде бир тагдырдын бир адамдын тагдырын чечтиби? Жок, мен ал адам мен айткан адамдар көптөгөн адамдардын тагдырын чечти. Ошол эле Жапар Жекшеевди айтайын, ошол эле Казат Акматов мен айтып кеткен, ошол эле Топчубек Тургуналиев мына азыр карап калды ал киши. Эми бирок деген эң негизгиси биз Кыргызстанда демократия укуктук коом курдук деп, анан демократия аралчасы дегенге жетиштик да. Бирок мына акыркы 5 айда болгон окуя ошону тебелеп тепсеп атат. Эгер мына ушул азыркы бийлик ушундан биздин айткандардан бир жыйынтык чыгарып, адамдарды жапырт камалгандарды чыгарып, адам укугун тебелебей, биз менен кеңешип, кесип, демократиянын бир туу кылып, ушундай аракет кылса эле мурдагы биз түшкөн коом кайрадан калыбына келет да. Биз түшкөн укуктук коом, демократ кандайдыр деңгээлде көп маселе чечилди Гүлжан. Такыр эле эчтеке болгон жок. Мына азыр Өзбекстанга барыңыз, Түркменистанга, же болбосо мына Казакстанга, Тажикстанга барыңыз, бизде могу эркиндик заман аларда жок. Ачыгын айтчы. Кандай болгондо да азыр даже Сатыр Нуркожоевди камчылап сындасак дагы, мына азыр биз эле сындап атпайбы? Мына мен сындап атам, тегерек столдорду өткөрүп атам, башкалар өткөрүп атат, катуу сындагандар бар. Барын эле камап салып аткан жок да, туурабы? Кандайдыр деңгээлде бар диалог жүрүп атат да. Азыр мына кече айттырсак, аппарат президентин айтты, Садыр Нуркожоев кабыл алсын биз дегенбиз бир саясатчыларды. Ошол эмеге форумга чейин айткан экен, биз кабыл алам, жакында кабыл алам деп айттырган экен. Бул деле менимче диалог деп ойлойм да. Мына отказ берген жок да, совсем мен кабыл албайм, алар менен сүйлөшпөйм, барбайм деген жок. Биз ошол демократияга таянып туруп ушул Кыргыз элин кандайдыр бир башаламандыкка көндүрүп алган жокпузбу? Дегенибиз демократия идея, но не факт дегендей да. Кандайдыр башаламандыкка көндүрүп алган жактарыбыз да болду. Мойнуп алышыбыз керек, сиздин сурооңуз төркүнүн түшүндүм. Анткени мына бир ушундай бир мода болуп кетти. Жазындан күзүндө баягы ушул бир жүздөгөн адамдар чыгып, 100 1000 адам чыгат дагы, бирөөнө бир бийликке каршы болгон адамдар чыгат да, эле президенттин мыйзамдуу шайланган президент, мен фамилиясын айтпай эле коеюн. Буга чейинкилерин, азыркыларын кет деп чыкмай бир жаман адатка айланып калды, модага айланып калды.
Бул өзү туура эмес. Анан ошонун негизинде эле кетип калып атпайбы? Кеттеп 1000 киши 2000 киши чыкса эле кетирип салып атпайбызбы? Ак үйдү талкалап эле. Бул өзү жакшы эмес да. Азыр шайлоо, парламент шайлоодон шайландыбы, президент шайлоодон шайланды. Ошол канча мөөнөткө 6 жылга 5 жылга отуруш керек. Парламент отуруш керек, президент отуруш керек. Бир кандайдыр бир уч топ чыгып эле кетирем деген бул башаламандык. Бул деген мындай эмеге анархия кылып барат. Бул демократия эмес. Сиздики туура айтат. А демократия деген эмне? Демократиянын демос деген бул баягы элдик башкаруу, туурабы? Элдин башкаруусу. Бул деген бийлик катуу, бул деген бийлик мыйзамга гана баш ийиш керек. Укуктук коомго баш ийиш керек. Мыйзамдын жолу менен гана жүрүү дегенди билдирет. Мыйзамдын талаптарына жооп берген коом деп аталат. Бул демократия дегенчи. А бизде аны тескери түшүнүп эле, Кудай берди деп анан азыр оозуна келгендерди оттогондор бар. Мына эмне үчүн азыр бийликте ушундай бир иштерге ушундай бир эмеге алып келди? Анткени кээ бир адамдар дагы оозуна келген отогон адамдар бар. Оозуна келгенин сүйлөп атып, мына азыр кээ бир адамдардын баягы аброюна эшек келтирип башка кылып, анан ушундай ситуациялар болуп кетти. Бирок аброюна эшек келген күндө да, басынткан күндө да бийликтегилер чыдаш керек болчу. Анткени биз демократиялык коомду курдук. Биз авторитарный бир диктаторский коомду курган жокпуз. Анда демократия дебей эле акылкратия деп койсок болмок. Азыр демократиялык коом деп мына президент Садыр Жапаров айтып атат. Бизде укуктук коом, анын пресс-секретары айтып атат. Бизде адам укугу тебеленген жок. Эч кандай бизде эч кимди эметкен жокпуз. Сөз эркиндиги бар деп айтып атат. Турсунбек мырза, бул жерде сиз айтып атасыз да, бийлик ар кандай сындырга жооп бериш керек, чыдашы керек депчи. Мисалы үчүн демократиянын жакшы жактары жана жаман жактары запкылар тийип атпайбы? Отуруп алып эле бир киши чыгып алып түз эфирден тиги камалыш керек. Ар бир адам эле өзүнчө юрист, өзүнчө эле президент боло алса, буга чыдаштын кандайдыр бир жөнү же жолу барбы? Чыдаш керек ошого. Мындай да. Кандай дейсиз? Бул деген ошо демократияда отура беришибиз керек. Бирок эми адамдардын айрым камалгандарга тийиштүү да. Мисалы ошо мен айтайын дегеним мындай да. Былтыр конституцияны талкуулап атканда биз ошо Садыр Жапаровду колдодук да. Ал кишинин конституциясын талкууладык, курултайды киргиздик, адам укугу боюнча бүт иштеп чыкты. Ошондо ушул кээ бир укук коргоочулар, баягы демократиянын НПОнун өкүлдөрү чыгып алып, бул Турсунбек Акун дегендер ушу башында туруп конституцияны иштеп атат, кошомачылар, булар өлбөйт экен, же үйүндө жатып калбайбы, акчасы болгончо жүрүшөт деген сөздөрдү айтышкан да. Азыр кимдер айтканын эметпей коеюн. Ошондойго чейин анан айле жок эмне кыласыз? Бирок биз чыдайлы, чыдап атам мисалы мен. Канчалаган сөздөрдү айтып атат. Бирок ошол айткан адамдардын маданияты болуш керек. Алардагы демократия кайдан келди? Сөз эркиндиги кайдан келди? Аны кимдер алып келди? Сөз эркиндиги деп эле сүйлөп берсек болобу? Анан сөз эркиндигине сүйлөп берсек болбойт да. Ал сөз эркиндигини мына Өзбекстанга барыңыз, Түркмөнстанга барыңыз, Казакстанга барыңыз. Сөз эркиндигин сүйлөп, мына бизде адамдар Жапар Жекшеев раматтылык, Казат Акматов да, Топчубек Турналиптер алып келди. Мына биз алып келдик да, туурабы? Анан кайра бизди маскаралап атат кайра, ушундай деп. Мисалы үчүн сиз айтып өттүңүз да, азыр эле ошо чок биздин кошуна мамлекеттерде кандайдыр бир тыюу болуш керек деп, тыюу бар. Ошол эле биз башка эле Кытайды алалык, демократиясы жок эле жапжашынакай өнүгүп келе атпайбы? Ошол демократия бир кыргыздардын тагдырына балта чапкан жокпу? Жок, демократия эч качан балта чаппайт. Кызы негизи Гүлжан, биз демократия элбиз. Кыргыздар өзү эле тарыхтан бери келаткан демократия деген сөзү жок эле. Сөзү жок эле. Кыргыздарыбыз мына жолу салынган жок. Жолу кыздарды биз өзүнчө башка тажиктер сыяктуу өзүнчө отуруп тамак ичпейт, туурабы? Жаштарды сыйлайбыз. Бардык бейиштин эмеси таманы аялдын таманынан өтөт дегенде мына ушундай биз өзү эле кенен кесир отуруп сүйлөшүп, аялдар өзүнчө бөлүнбөй. Биз өзү демократ, улууларды сыйлап, кишилерди узаттап, аялдарыбызды узаттап, биз өзү демократ элбиз. Өзү демократиясы жок эле. Мына ошол сапатыбызды сактап өзүбүздүн каада салт үрп адатыбыз менен жашасак, мына ошо демократия. Анан бирок анан жанагы чыгып алып, анан бирөөлөрдү маскаралап, анан пикет кылып, митинг кылып, анан эмелердин баарын чачып, бул мисалы тиги бийликтегилер аларды атса жана көзүнөн жаш агыскан эмелер. Алар эмелер менен таш менен ыргытып, эч качан улууларга же бийликтин элдерине илгери таш ыргыткан эмес да, туурабы? Бул демократияга кирбейт. Бул баягы батыш үйрөткөн нерсе да. Ошон үчүн демократия деген эмне? Бул деген элдин бийлиги. Эл бир адамды шайлайт, ошол адамды сыйлаш керек, урматташ керек. Анан ал адам дагы шайланган президент болобу, хан болобу, бий болобу, ал адам да эл менен эсептешиш керек. Анан чыккандан кийин эле көз тунарып эле, көзүн май басып эле, мен кыйынмын деп эле анан калбаш керек. Эл менен эсептешип, эл менен карым-катнаш болуп туруш керек. Эки жактан тең баягы встречный кыймыл керек да. Элден дагы, бийлик башчыларынан да. Ошондон анан чыныгы элдик бийлик болот. Анан азыр бийликке баргандан кийин эле азыр мына бийликке баргандарды карап атпайсың. Уже мурда бизди кабыл алып жүргөндөр, биз менен сүйлөшүп жүргөн азыр жетекчилер биз менен сүйлөшпөй калган, акылдашпай калган, кабыл албай калган уже. Ачыгын айтайын мына.
Мурда бийликте эмес кезде камалып жатканда биз камалып жүрбөдүк. Мына азыркы президент бошотолу деп камалып жүрдүк, башкаларын бошотолу деп камалып жүрдүк, туурабы? Ал кыйын учурларда бизге кайрылган укук коргоочуларга, анан азыр бийликке барып алгандан кийин укук коргоочулардын кереги жок болуп калат, алар менен эсептешпей калат. Бул туура эмес да. Укук коргоочулар эме Гүлжан, жалпы эл менен эсептешин, карапайым эл менен. Өзүң айткандай канчалан адамдар мына азыр бүт азык-түлүк жогорулады, туурабы? Бүт кымбатчылык аябай каптап келатат. Хорошо эми азыр туура пенсияны көбөйттү, айлык жогорулады, жакшы. Көп жолдор салынып атат, объекттер салынып, коргонуу мүмкүнчүлүгү жакшы болуп атат, аны билип атабыз. Бирок улам талаптар күчөп атпайбы? Элдин турмушу начарлап баратпайбы? Дүйнө өзгөрүп атпайбы? Дүйнөдө геостация өзгөрүп атпайбы? Ошондо биз кайда барышыбыз керек? Кыргызстан кантип өнүгөбүз? Ким менен болобуз? Мындай бир эме керекпи? Талкуу керекпи? Эч нерсени түшүнбөй, эркиндикти каалаган адамга бир эркиндикти берүү бир маймылга айфон берип койгондой эле эмеспи? Эми ошого да окшош кетет. Ошон үчүн эркиндиктин баасын билбей атабыз. Элибиз мына биз асмандан түшкөн сыяктуу эле 91-жылы 31 августта биз эркин мамлекет болуп калды. Көз каранды эмес мамлекет болуп калды, туурабы? Ал эми Турция же башка мамлекеттер, мына башка мамлекеттер өмүр бою канчалаган пока муундар каза болуп, канча ат энелер каза болуп, канча миңдеген адамдарды өмүрү курман болуп эркиндикке жетпей жүрүшөт. Биз асмандан келген сыяктуу союз тарап кетти, баарыбыз эркин болуп калдык. Эркиндиктин баркын билбей келдик. Эмне үчүн ошо демократияны баштап келе жатканда элге эркиндиктин баалуулугун, эгемендүүлүгү мамлекет экенибизди ушул демократтар түшүндүрүп жеткирген эмес да. Анткени ушул эркиндиктин башатын ушулар баштаганда. Эми биз эл азыр 30 жыл, биздин артыбыздан 30 жыл бир жаштагы бала 32 жашка чыкты да. Эми биз деле ошо демократиянын башатында турган менен 90-жылы КДКны түздүк, Кыргызстан демократиялык кыймылын. Ошо демократиянын башатында турдук, Борбордук Азиянын аралчасы деген атка кондук. Бирок ошондо өзүбүз деле ошол демократиянын баркын ошол кезде билген эмеспиз. Өзүбүз дагы демократтар ошол эле каза табан баштагандар, башкалар. Анан биз дагы кийинки муундар дагы мына эми 20 жыл 30 жыл өткөндөн кийин эми демократиянын баркын эми өзүбүз да араң билип атабыз, ачыгын айтыш керек. Ошон үчүн азыр элге жеткирүү бул өтө оор болгон. Биздин баягы кандайдыр бир деңгээлде айтканыңыз туура, күнөөбүз деп айтсак, мойнубузду алсак болот. Бирок өзүбүз дагы демократиянын чыныгы, мазмунун, маңызын, демократия эмнелерди алып келет, анын кандай терс жактары бар, кандай анын оң жактары, ошону дагы мына эми аңдап түшүнө албай, мына акыркы убактарда гана, акыркы 5-10 жылда гана араң түшүнүп атабыз. Ошон үчүн элге дагы жеткире албай калдык, туура айтасыз. Мына эл азыр ушул убакка чейин эркиндиктин, демократиянын, сөз эркиндигинин баркын билбейт. Оозума келдим дегенде оттоп атат. Мамлекет башчысы эмне бүт баардык жаман сөздөрдүн баарын айтып атат. Ичпеген ич деп атат, жебеген жеп деп атат. Албаганды алды деп атат. Мунун баары демократия эмес, бул жакшы эмес да, ачыгын айтыш керек. Бирок бийликтегилер дагы бир эле жактуу баягы кол алдындагылар кошумат кылып эле бирөөлөр сындап койсо, оппозициянын өкүлү сындап койсо алып барып туруп эле анан бир статья туура эмес, бир башаламандыкты илип туруп анан каматып коюп эле жапырт камап койгон. Бу да туура эмес. Кандайдыр бир сындоодо да чек болуш керек. Чек болуш керек, сөзсүз түрдө чек болуш керек. Турсунбек мырза, кылымдан бери келе жаткан кыргыз калкын ушул демократия талкалаган жокпу сиздин оюңузча? Эми талкалады деп айтууга болбойт. Кыргыз калкын сиз менен сөз кылып айтпадым. Кыргыз өзү демократ калк. Кыргыз өзү ачык айтканды, бетке айткан сөздүн зары жок деген сөз, туурабы? Атаңды өлтүргөнгө апаңды алып бер деп кечиримдүүлүгү, сыйымдуулугу, айкөлдүгү, мындай бетке айткандыгы менен кыргыз өзү демократия. Бирок биз баягы демократияны ашыкча пайдаланып, мына ушул жагынан өтө чоң зыянга учурап калдык. Ашыкча пайдаланып, сөз эркиндигин элди тартиптен чыгарып, эмне кылсам боло берет экен, эмне кылсам жаза берет экен деген ашыкча болуп кетти. Баягы эмне деп коет, переборщили орусча айтканда. Ошондой жактар чип кеткен жактары болду. Бирок кыргыздын демократиясы менен келсек, кыргыздын ата бабаларыбыз баштаган демократия менен келсек, кадыр салт үрп адатты сактап, адебибизди сактап, маданиятыбызды сактап, улууларды сыйлап, кишилерди заттап, анан бирок пикирибизди ачык айтып, бетке айткан сөздүн зары жок. Кыргыз тарыктан берилет. Бетке айткан сөздүн зары жок дейт да. Бетин айтканда, атасына да, апасына бүт бетин айткан. Кыргыз калкы демократия бетин айтып келген. Мына ошо кыргыздын демократиясы менен жүрсөк, мен эч качан жагылмаган эмеспиз. Бирок биз чектен чыгып кеттик, туура айтасыз. 3 төңкөрүш менен биз пайда таптыкпы? Эми мен айтам, 3-үчү төңкөрүш менен пайда тапканын айта албайм, 3-үчүсүн. 2 төңкөрүш менен кандайдыр пайда жагы демократия, сөз эркиндиги, айтып атпа, даже чектен өтүп кеттик. Эркиндик ушундай берилди, тим эле чектен өтүп кеткен эркиндик берилди да. Биз жети пайда. Бирок аны пайдалана албай калгандыгыбыз үчүн зыян болуп атат. Ошол эркиндикти өзүбүз баалап, барктап пайдалана албай калгандыгы үчүн бизге зыян болду.
Анан эми азыркы дагы мына Октябрь революциясы да жакшы болду. Мына жаш жигит келди, бир эмес экөө келди. Мына мамлекеттин башчылары бар мисалы. Ошон үчүн мына ушулар эми бизди татынакай башкарып, адилеттүүлүктү орнотуп, акыйкаттыкты орнотуп, адам укугун тебелебей, сөз эркиндиги болуп, журналисттерди куугунтуктабай, башка кылбай, адамдарды камабай бир деген чоң үмүт бар да эде. Ошон үчүн азыркы эсиң барда этегиңди жап деген кыргыздын сөзү бар. Ошон үчүн азыркы мамлекет башчыларыбыз дагы азыр кеч болуп кетелек да, кеч болуп кетелек. Мына биз сыяктуу адамдар эскертип атабыз, улуу адамдар эскертип, кеч болуп кетти. Биз деген тууган күйдүрүп айтат дейт, душман сүйдүрүп айтат. Мен азыр президентти колдогон адам катары айтып атам. Эгерде мен президентке жоо болсом, же кас болсом, же ал кишини президент болушун каалабасам, анда башкача аракеттерди кылат элек. Бул демократия дегенде биз батышты ойлоп түшүнөбүз, темадан тышкары суроо. Учурда Америкада ар кандай саясий кырдаалдар болуп атат. Сиз айткандай Францияда мына 8-9 күндөн бери митинг бүтпөй жатат. Тышкы мамлекеттер, тышкы саясат өз ордунда калыптанбай, бир кандайдыр орчундуу маселе боюнча калып атат да. Жакын арада чет элдик маалымат булактары Трампты камайт экен деген сөздөр тарады да. Бул жакта адам укугу деген кандай? Чет мамлекетте айтасызбы? Чет мамлекетте адам укугу кандай? Булар өздөрү майда мамлекеттерге адам укугу деген урагандарды таштап коюп, өздөрү кылтыйып сырттан карап турган жокпу? Чет мамлекет ошол эле Америка, ошол Европа мамлекеттери, ошо Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House деген эл аралык уюмдар бар адам укугу боюнча. Мына азыр ВУСУ деген чыкты, мисалы өзүңөр көрдүңөр, уголовный суд, международный уголовный суд, МУС деген чыкты. Мына Путинге берди, ордер берди, арестке ордер берди. Мына ушундай уюмдарды, мына ушундай адам укугу боюнча уюмдарды, эл аралык уюмдарды западдын мамлекеттери пайдаланып аткан жактары бар да. Алар анткени ошол өздөрүнүн максаттарына жетүү үчүн пайдаланган учурлар да бар, жок эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, Америкада дагы адам укугу бардык жагынан сакталат дегенден алыспыз. Европада да сакталат дегенден алыспыз. Өздөрү Америка адам укугунун, демократиянын авторлору болгон менен аякта дагы баягы мыйзам негизинде аракеттерди көрөт менен. Ошон үчүн мен ойлойм, эмнени айтайын деген, мына өзүбүз аягында ушу биз жолугушуунун аягында айтайын дегеним, мына Кыргызстан ушу Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинде өтө мындай революцияга дагы, башаламандыкка дагы, чет мамлекеттерден келген баягы экспансияга дагы башка мамлекеттер бизге каражат берип койсо, же бир лидерлерди сатып алса, же башка болсо, революция кылганга дагы эң жөндөмдүү мамлекет биз Борбордук Азияда. Анткени 3 жолу биздин мойнубузда 3 жолу революция же төңкөрүш турат туурабы? Ошон үчүн биз сак болушубуз керек. Мына азыр Грузияда революция козголуулар болуп атат. Мына эмеде болду козголуулар, көрүп атасыз, Молдовияда болуп атат козголуу. Ошонун бардыгы Молдовиянын президенти санды болсо, прям эле Россия каршы чыгып атат, мисалы башкалар болсо Европага каршы чыгып атат. Кыскасы дүйнө момунтип укудум. Карама каршы. Дүйнөдөгү Кытай, Америка, Россия үчөө баягы влияниесин мына жакында тиги Си Цзиньпин менен Путин жолукканда азыр Борбордук Азияны өзүбүз биздин жер бул, биздин менчик деген сыяктуу сөздөрүн айтып атышат. Мына бизден эч ким Америка келип талашпаш керек, Америка келип биякты башкарып албаш керек деген сөздөрдү жүрүп атат мына ушундай. Анан ошон үчүн бүт дүйнө өзгөрүп атат. Бүт дүйнө уйгу башаламан болуп атат. Мына ушундай кезде биз өзүбүздүн бир позициябызды аныкташыбыз керек. Эң негизги ушул. Ал бул президенттин иши. Бул деген улуттун иши. Улуттун башчысынын иши, улуттук лидерлердин иши ушул. Эң негизи Кыргызстан кандай, биздин ордубуз кандай болот? Келечегибиз кандай болот? Кеп ошондо. Бүгүн 2005-жылы да бая тарынатпадыңыз беле, бизди эч ким куттуктаган жок, же болбосо кандайдыр иш чаралар өткөн жок депчи. Жер ошол 2005-жылы 24-мартта болуп өткөн Жоо Азын революциянын күнү менен куттуктайбыз. Рахмат. Ар дайым ушул адамдардын укугун коргоп жүрө бериңиз. Албетте учурда Кыргызстан дүйнө жүзү оор кыйш абалда турат. Анын ичинде Кыргыз элибиз, Кыргызстан аман болсун. Анан сизге да кошумча, ошо мен көбүнчө эле Назар Ньюстан чыгып атам. Силердин студиядага да чоң рахмат, жетекчилериңерге, ушу журналисттерге, өзүңүзгө рахмат. Ушу дайыма чыгарып бизди ушу үнүбүздү коомчулукка жеткирип атканыңыздарга рахматчылыгымды билдирем. Сизге да рахмат, убактыңызды аябай эфирге келип берген үчүн. Рахмат. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде адам укугу боюнча талкуу болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.